Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Биз Акниет Аманат коомдук фонду Кудай буйруса Баткен областында, Баткен шаарында, Баткен жериндеги 2 күндүк кайрымдуулук иш сапарыбыз аяктап, кайрадан шашып жолго чыгып кетебиз. Анткени жумуш көп. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Муктаждар комплексинде 8 уста иштеп атат. Андан башка үйлөрдө дагы 2 жерде усталар иштеп атат. Негизи жумуш көпкө жүрө албадык, шашып кайра жолго чыктык. Биз Баткенге келгенибиздин башкы максатын айтып кетейин. Эмне максатта, эмне жумуш менен келдик? Жакшы билесиздер, албетте келгенибиз кайрымдуулук иш сапары менен. Тагыраак айтканда бизге кайрылуулар болгон. Кайрылуулардын көбүнө бардыгына жетишип баягындай жардам берип жетише албадык. Бирок биз башка маселе менен негизи келгенбиз. Негизги маселебиз бизден бир тууганыбыз Баткен жеринен өзүнүн жер тилкесин берген, участогун берген. Кудай буйруса ошол участокко, бул өтө кубанычтуу, сүйүнүчтүү кабар. Ошол участокко мына азыр Жалал Абадта салынып аткан комплексти келерки жылы балким ошол проектини ошол Баткенге салсак болобу? Ошол жерге туруктуу болотпу? Жер жооп береби? Жерди таанышып көрүп кетели деп келип турган чагыбыз. Андан башка биздин ошол Баткен телеканалдарында да көптөн бери чакыруулар болуп келген. Көптөн бери чакыруулар ошо Баткен телеканалында да болдук. Андан башка фонд 1 жыл болду түптөлгөнүнө, негиздүү түптөлгөнүнө. Бирок ошол 1 жыл ичинде кимдерге кандай жардам бере алды? Мына ошол боюнча Кудай кааласа 1 жылдык жакында отчеттук 1 жылдык отчетубузду элге тапшырабыз. Ошол маселе боюнча жүрөбүз. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, Кудай кааласа биз кайрадан сапарга жолго чыктык. Дуа кылып туруңуздар. Иншалла аман эсен Баткенге жеткенбиз. Кайрадан аман эсен ошол Жалал Абадыбызга, кичи мекенибизге жетип алганда Алла таала насип эткен болсун. Мына кечки саат 9-дан өтүп калды, 9:30. Жолдобуз иншалла, жолго чыктык мынакей азыр. Кыскасын айтканда баары жакшы, эң сонун. Биздин ар бир көздөгөн жумушубузга Алла таалам жеткирип атат. Биздин ар бир көздөп ниет кылган жумуштарыбызга Кудайым ошол ниетибизге жараша кылып атат иншалла. Баардыгы жакшы. Биз ошол 1 жыл мурун жардам берген бейтаптардан дагы кабар алганча ошол жумуштарды да жасап жүрөбүз. Чындыгын айтканда бир өтө сонун иштер болот. Ушундай анда эмесе туугандар, чоң рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Дуа кылып туруңуздар. Иншалла дагы да көп иштер жасайбыз. Баткенге пландарыбыз аябай көп. Быйыл Баткен жерине бекер кийим магазин жана биздин фонддун офиси ачылмак эле, бирок жетишпей калдык. Жакын күндөрдө балким ачылып калар. Бардыгы Алланын насиби менен, Алланын буйругу менен. Мен ушундан пайдаланып айтып кетер элем, эгерде Баткенде ушундай офиске, фондко ылайыктуу офис жөн турганбы, же болбосо бир арзаныраакбы жер болгон болсо, байланышсаңыздар болот. Ошол жерге офис ачып бекер кийим таратуучу магазин ачканы ниет бар иншалла. Жер маселеси, помещение чечилсе эле ушул нерсе чечилмек Кудай кааласа. Ушул жагына дагы карашып койсоңуздар болот. Эгерде Баткендин тургундары биргеликте ушул кайрымдуулук иш сапарына биргеликте сапарлаш болом десеңиз, биргеликте кызмат кылам десеңиз, биздин фонддун эшиги ачык. Жакшы билесиздер. Келиңиздер. Биргеликте сапарлаш бололу. Биргеликте акыреттик жашоого татыктуу жолду тандайлы, биргеликте элге кызмат кылайлы иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.